пробация органынын баш катчысы Өмүр Калмановна Аркүл. Пробация органында ушу пробация башталгандан баштап иштеп келатам. Кочкор райондук пробация органында бүгүнкү күндө 48 кардар каттоодо турат. Алардын ичинен 5 аялдар, жаш өспүрүм жок, калганы эркек кишилер. Кочкор райондук пробация органына сот актысынын негизинде коомдук иштерге тартылган кардарлар да келет. Алар жыл башынан бери 52 киши коомдук жумушка тартылып, алардын ичинен 40 кишиси иштеди. 5 кишиси болсо, 5 кардарды болсо иштебегендигине байланыштуу, жумуштан качкандыгына байланыштуу кайра жазасын башка жазага алмаштыруу менен алар камак жазасына алмаштырылып, 5-өө иштеген жок. Калган 3 киши болсо азыр биздин каттоодо турат. Аларды жумушка жолдомо менен жиберебиз. Мындан тышкары жыл башынан бери социалдык жактан көмөк көрсөтүү бар. Аларды жумушка орноштуруу боюнча 4 кардарга көргөздүк. Паспорттарын алып бергенге көмөк көрсөтүү боюнча 2 кардарга, пенсия жөлөк пул боюнча 1 кардарыбыз сахарный диабет менен ооруйт экен. Ошо кардарыбызга көмөк көрсөтүп, бүгүнкү күндө 2 группадагы майып деген статус алып туруп, азыр пенсия жөлөк пул алат. Мындан тышкары медициналык жактан жардам 62 кардарга көргөзүлдү. Социалдык жактан жардам бул көмүк жардам болуп эсептелинет. Баягы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө азык түлүк менен 12 кардарга көргөздүк. 40 000 сомдун тегерегинде болду. Мындан тышкары Ысык көл, Нарын облустары боюнча аймак аралык башкармалыгына биринчилерден болуп бизге сот тарабынан сот актысы келип түшкөн. Бул сот актысы жана үй бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алуу, аларга көмөк көрсөтүү боюнча атайын коррекциялык программа менен бир токтом келип түшкөн. Ал токтомду азыр аткарды. Бул токтом Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 417 токтому болуп эсептелинет. Бул токтомдун аткарылышы боюнча дагы алдыбызда жакшы толугураак маалымат беребиз. Жогоруда айтылып кеткендей эле, ошо Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 16 июль 2025 жылдагы үй бүлөлүк зомбулук жасаган адамдарды зомбулук жүрүм-турумун оңдоп түзөө боюнча өзгөртүү программаны өткөрүү боюнча номер 417 токтому кабыл алынган. Ага ылайык пробация департаменти тарабынан буйрук менен атайын методика иштелип чыгып, ошол иштелип чыккан методикага ылайык биз быйылкы жылы 30 июлдан тартып 5 ноябрга чейин бир катышуучуну оңдоп түзөөчү программадан өткөрдүк. Башында программаны өткөрүүдө ойлогонбуз, мындай кичине кыйыныраак болот го деп, бирок жалпы жөнүнөн программаны ийгиликтүү аяктадык десек болот. Катышуучубуз дагы ар бир сабакка кунт коюп угуп, активдүү катышып, бир да сабакты калтырган жок. Ошондуктан ийгиликтүү аяктадык. Бул программа жөнүндө айтсам, программа өзү негизи 3 этаптан турат. Биринчи киришүү этабы, негизги этабы, анан акыркы этабы болуп бөлүнөт. Жалпы жөнүнөн 15 сабактан турат. Жумасына бир жолудан өтүлүп турат. Жана ошо быйыл эле пробация департаментинин 16 июлундагы номер 41 буйругуна ылайык пробация кардарлары үчүн жалпы реабилитациялык программа өтүп келебиз. Ошо сот тарабынан дайындалган кайра социалдаштыруу программадан өтүү деп милдеттендирилген кардарларга гана өтүүдөбүз. Азыркы учурда Кочкор району боюнча пробация органында бир группага ресоциализация программа өтүп атабыз. 4 кардардан турат.